Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Sab'un yajri lil abd ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mawtihi." 7 türlü amal var tuğanlar. Ошону адам баласы кылса бу дүйнөдө, кабырга кеткенден кийин дагы кабырда жатып соопторун ала берет дейт. Ал кабырда 7 türlü амалдын сообу артынан бара берет экен. Ушу 7өөнүн тең садакая жария деп коет да. Bir hadiste misal 3 дейт: пайдалуу илим, садакая жария жана имандуу бала дуа кылып турса депчи. Мынал жерде болсо дагы ман аллама илман, ким илим үйрөтсө дейт. Балаңызга илим үйрөтүп койдуңуз, кызыңызга илим үйрөтүп койдуңуз, тааныган тааныбаганга bir Fatihаны үйрөтүп койдуңуз, калиманы үйрөтүп койдуңуз, Ихлас сүрөсүн үйрөтүп койдуңуз, Ат-Тахиятты үйрөтүп койдуңуз, Даратты үйрөтүп койдуңуз, Куран окуганды үйрөтүп койдуңуз. Кандай гана болсо машалла, адалдыкты үйрөттүңүз, пакизалыкты үйрөттүңүз, гусулду үйрөттүңүз. Макулбу? Жакшы кулк мүнөз үйрөтүп койдуңуз, мээнетти үйрөттүңүз, илим үйрөтсөңүз эле, биринчиси ушу кабырга кеткенден кийин ушу сиз канча адамга илим үйрөтсөңүз, ошонун сообу сизге бара берет экен мына. Ошон үчүн туугандар, баарыбыз илим алып, эми албетте өзүбүз билгенибизге жараша үйрөтөбүз да. Ошон үчүн баарыбыз илим алганга ач көз болушубуз керек экен да. Себептен канча мен башкага үйрөтүп кетсем дүйнөдөн, ошого жараша кабырда сооп ала берет экенбиз. Ошон үчүн иншалла ар бирибиз ушудан өзүбүздүн үлүшүбүздү унутпайлы, өзүбүздүн салымыбызды кошойлу, илим алайлы, башкаларга илим үйрөтөйлү. Азыр мисалы сиз билгенди көп билбейт. Сиз машалла 5 вакыт намаз окуйсуз. Канча адам сиз 5 вакыт намаз окуйсуз? Дуа кунутты канча адам билбейт? Жаназа намазын дуасын канча адам билбейт? Бул бир эле намаз боюнча айтып атабыз. Bir адамга гусулду үйрөтүп коюңуз хотя бы. Даратты үйрөтүп коюңуз хотя бы. Ажаткана кирип чыккан адебин, тамак жегендин адебин, кийингендин адебин үйрөтүп коюңуз. Башка болбосо да балабызга үйрөтүп кое берели, ошонун сообун алабыз. Кыздарыбызга үйрөтүп коелу, ошонун сообун алабыз. Зикирди үйрөтөйлү, дуа кылганды үйрөтөйлү. Бунун бардыгын сообун алабыз. Аллах. Экинчиси, аукара нахара. Же канал суу казды да, канал чыгарды. Машалла. Суу чыгарды, арык чыгарды. Айылга арык буруп келди. Азыр мисалы алхамдулилла чоң немелер, таза суу боюнча немелер кетип атат, Вот ошолорго дагы айылыбызга эле, ар ким өзүбүздүн айылыбызды эле ойлойн. Башка айыл эмес, биринчи өзүбүздүн айылга эгерде ким машалла ушундай кайрымдуу, ушу соопту иш кылам дей турган болсо, мынакей суу чыгар. Суу алып келгенге. Хотя бы машалла толук кыла албасаң деле, бир аз салымыңды кош. Бул бир. Ау хафара би'ран, же болсо кудук казды. Кудук. Бул дагы машалла кээ бир жерлерде эми арык келбейт да, алганда азыр кудукка азыр не деп коет, скважинабы? Казып атпайбы? Ошондо суу чыгарып койсок да, таза сууда машалла, буга да ошондой сооп экен да. Ау гарасан ахлан, же болсо мөмөлүү дарак, курма дарак эгип койду. Бана масжидан мечит салып койду. Кээ бир риваяттарда келет экен, Куран китеп варраса мусхафан деп, Куран китептеп келип койду. Мыналарга бардыгына ушу сооптор бериле берет турган. Жабир разияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бану Амр ибн Ауф деген урууга келип айтты. Мындай деди: "Я маашарал ансар, эй ансарлардын жамааты" деди. Қалу лаббайк я Расулаллах. О Аллахның елшісі, айтыңыз, biz дайынбыз. Эмне дейсиз? Пайгамбарыбыз айтты: "Кунтум фил жахилия из ла та'будуна Аллаха тахмилуна аль-кал ва таф'алуна фи амваликум ма'руф ва таф'алуна иля ибн сабил حتى إذا من الله عليكم بالإسلام وبنبيه إذا أنتم تحسنون أموالكم فيما يأكل ابن آدم أجر وفيما يأكل السبع والطير أجر." Ансарлар жамааты силер о исламга чейинки доордо, жахилияттын доордо Аллага ибадат кылбайт элеңер дейт. Бечара кембагал
мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жоопкерчилигин албайт элеңер. Жакшы иштерди кылбайт элеңер. Алланын жолунда бир жакшы иштерге жолдомо да бербейтиңер. Те Алла Таала силерге жакшылык кылып ислам берди. Жана пайгамбары менен жакшылык кылды силерге. Ислам менен жана пайгамбары менен жакшылык кылды. Эми силер мал мүлкүңөрдү курчап алдыңарбы? Адам баласы жей турган нерседе силерге сооп болот. Айвандар жесе да силерге сооп болот. Канаттуулар жесе да сооп болот деди. Ошондо коом барды дагы өзүнүн баягы бактарынан айтат: "Фараджа'ал қаум фама минхум ахад илля хадама мин хадиқатихи 30 бабан." 30 эшик кылып койду. Та равахул хаким. Бул жерде айтып атат: "Ва фихи нахю ал-вадих ан тахсин al-hitan wan-nakhil wal-karam wa ghayriha min al-muhtajin wal-ja'i'in ay ya'kulu minha." Биз бактарга дарактарды эккенден кийин заборлоп коебуз да. Пайгамбарыбыз ошо заборлоп ичине киргизбей, муктаждарды ичине киргизбей, ачкаларды ичине киргизбей койгондон тыюу салып атат. Бул кандай деген маани болуп калды? Мисалы эми азыр биз караңыз канчалык эме болуп кеткенбиз да. Бая ошондо бул деде сахабалар барып туруп заборлорду алып салышты. Барып туруп ошол жердеги хадика деп туруп айтат, мына өзү бак, бирок кашаланган да, кашаланган бак. Ошолордон эшиктерди ачып салды. 30 жерден эшик алып. Ким муктаж болсо кирип жей берсин деп. Ким ачка болсо келип жей берсин деп. Мына пайгамбарыбыз айтты: "Силер мал мүлкүңөрдү ушундай курчап алыңар" деди. Бул жерден мына азыр аалымдар айтып атат: муктаждарга жана ачкаларга ошолорду бактарды коруп, то есть курчап туруп жаап салып коюш болбойт деп атат. Биз хотя бы антпесек дагы анча-мынча көчөдөн же болсо ачкаларга өзүбүз алып барып бербесек да келип калса кир жеп ал деп кое беришибиз керек экен да. Кир же. Канчасы жесең же мейли. Терип алып кетип калсаң да ошол жерде курсаң тоюп же. Муктаждарга, ачкаларга эшикти ачып коюш керек экен.